Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфир аркылуу кайрадан жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Жаз жаңыланышы адам жүрөгүн өрөпкүп, жан дүйнөсүндө жагымдуу, таза ойлорду жаратары чындык. Жашооңуздар жаз күнүндөй жарык, жүрөгүңүздөр жаз гүлүндөй сулуу болсун деген тилектер менен үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсү кезектеги дагы бир көрсөтүүсүн сунуштайт. Дал ушул жаз мезгили жан дүйнөңүздөрдү аруулукка, мээримге бөлөп турсун демекчибиз. Эсиңиздерге сала кетчү нерсе, үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсүнүн өткөн берүүсүндө Silk Road эл аралык мектебинде Нооруз майрамына карата тамак аш жарманкеси уюштурулганы жөнүндө кыскача кеп курганбыз. Ал күнү көп улуттуу жамааттын улуттук тамактары, буюм тайымдары саттыкка коюлуп, жарманкеден түшкөн каражат үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсүнүн кезектеги каармандары үчүн берилмей болгон. Бул жактан бул чогулган акчаны биздин парламент менен бирге bu 4. çeyrekte April ayında buyursa çoğulgan akçanı kaysi жерге gerek bolsa birge barıp tapşırат. Көп түкүрсө көл болот, көл толкуса сел болот деген элибизде жакшы накыл бар эмеспи? Анын сыңарындай ата-энелер жана мектеп жамааты тарабынан колго алынган бул иш-чара жогорку деңгээлде өттү. Silk Road эл аралык мектебинде кайрымдуулук иш-чаралары ар жыл сайын өзгөчө даярдыкта өткөрүлүп келет. Мындай иш-чаралардын негизги максаттарынын бири балдарды жаштайынан кайрымдуулукка, боорукерликке жана айкөлдүккө үндөө. Азбы көппү колунда барын тең бөлүшүп, берешен жана ак көңүл кылып тарбиялоо. Анткени бала тарбиясы өтө татаал, ага жаштайынан өзгөчө көңүл буруп, келечек жолуна туура багыт көрсөтүү зарыл дешет мектеп окутуучулары. Бүгүнкү иш-чаранын бир чоң бир мааниси бар да. Себеби балдар ушу жаш кезинен кайрымдуулукка үйрөнсө, кийин келечекте булардан бир жакшы инсандар тарбияланат деп ойлоймун да. Азыр могу жерде карап көрсөңөр, 1-класстан баштап 11-класска чейин колунан келген жардамдын бардыгы жасаганга аракет жасап атышат да. Бардыгы өз салымын кошту деп ойлойм бүгүн. Бул жерде турган менин окуучуларым өздөрүн тааныштырат азыр. Саңсар, менин атым Зулпукар, фамилиям Артыкбаев. Бул жерде 10-класста окуйм. Мен өзүм биздин парламент бар, мектебин өзүм парламент, ошол жерде спикер болом. Жана парламенттин представителимин да. Ошондуктан биз жылда бул программаны уюштуруп, жылда акча топтоп, ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келишинче тамактар жасап, анан кийин ал акчаларды топтоп, ошо жана жетим балдарга же болсо ошо керектүү муктаж үй бүлөлөргө жардам берип, ошол топтолгон акчабызды жардамчылыкка арнайбыз да. 11-класстын окуучусумун. Быйыл биз үчүн акыркы жыл болуп атат. Ошо жыл сайын кайрымдуулук фонд кылып, окуучулар менен чогуу акча топтоп, тамактар сатып, муктаж болгон үй бүлөлөргө беребиз. Анан быйыл өзгөчө 11-класс болгондон кийин мектебибизге мындай өзгөчө бир салым кошуп кетели деп, биз дагы быйыл сүмөлөк жасап, былтыркыдан өзгөчөлөн боз үй тиктик. Ошо акчаларды чогултуп, топтоп, муктаж болгон жетим балдарга жардам көрсөтөбүз. Kıyın algan yok hazırga geçin. Birok biz bunları özümüzün klasik çaslarda şunu düşündürüşümüz gerek. Hazır belki bunların şartı var. Birok şul şartta bolmagan kişilerde var. Bunların da biri onların kolundan karbayış gerek. Misali bizde şunday bir söz var. Bizim kursağımız tolu olsa başkası misali aç bulup ölüp kalsa bizge emne. Bul hazırınca ki şul oy fikir en caman oy fikir. Bu dünyada tok bolgon kişilerden de aç bolgon kişilerge yardım berip bir tenk boluş gerek. Bala bakıt, bala кубаныч жана келечек. Ар бир коломтону ырыскыга, шаңга бөлөгөн наристелердин жүзүнөн кубаныч күлкүсү эч качан өчпөсүн дейли. Мына ушул жашооңузга көрк берип, үмүтүңүзгө үмүт улаган аруу тилек перзенттериңиздердин тарбиясы ар кандай иштен маанилүү экенине шегибиз жок. Мына ушундай жаштарды билим менен суугарып, Борборуздагы эң алдыңкы мектептердин катарын толуктаган Silk Road эл аралык мектебинде уюшулган жарманкеден орто эсеп менен 60 000 сом каражат топтолуп, түшкөн каражат Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун кол кабышы менен көрсөтүүбүздүн маанилүү иштеринин бирине жумшалды. Мына ушинтип мектеп жамааты тарабынан уюшулган жарманкеден түшкөн каражатка Борборуздагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн компьютердик класс ачылды. Бул долбоор ушул башынан бери биз чогуу аткарып келаткан ЛТР каналы жана Элим Барсың кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган үзүлбөгөн үмүттөрдүн
долбоордун бир жаңы баскычы болушу мүмкүн. Бир башкача эмеси болду да, варианты болду. Мурун бир эле үй-бүлөгө жардам берген болсок, азыр бир канча балага, бир канча үй-бүлөнүн балдарына бир үмүт болуп атат да. Анан буюрса муну көбөйткөнгө аракет кылабыз чогуу сиздер менен, кыргыз элинин дагы азаматтары неметсе, демөөрчүлүк кылса балким оңго чыгарабыз. Албетте биздин күч биримдикте. Бул чакан ачылышка Silk Road эл аралык мектебинин, Секом билим берүү борборунун өкүлдөрү, Бишкек шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана ата-энелер катышышты. Мурдагы көрсөтүүңүздөрдө биз ошол көрсөтүүнүн демөөрчүсү болгон элек. Андан кийин биздин ошол оюбузга ушул нерсе келди. Буларга биз балык кармап эмес, балык кармаганды үйрөтөлү деген ой менен буларга кесип ээси кылалы дегенбиз. Биз өзүбүз деген билим тармагында иштеген адамдарбыз негизи. Мындан кийин дагы ушул балдарга билим берели. Андан кийин билимдин аркасынан буларга бир сертификаттарды ыйгарып, ал сертификаттар биздин Кыргызстанда негизи өтүчү сертификаттарбыз. Ушул сертификаттар менен булар кийин иштерин, жумуштарын таап кетсе болот. Мындан кийин деле биз ар бир көрсөтүүңөрдө эгерде муктаж болгон үйлөр болсо, алардын университеттерине, курстарыны ушундый билим берели деген оюбуз бар. Бул иш-чарага бир топ айкөл замандаштарыбыз өз салымдарын кошуп өттү. Секом билим берүү борбору өз окуу бөлмөлөрүнүн бирин бөлүп берди. Андан сырткары мыкты адистеринин бири Сүйүн Шерматовду окутуучу кылып дайындап, окутуучунун айлык маянасында өз мойнуна алышты. Негизи эле биз кыргыз эл менен негизи айкөл берешен деп ойлойм. Негизи буга мен аябай эле ишенемин. Анан, конечно, биздин элибиздин аябай берешендүү экенин ушундан эле билебиз. Биз чөйрөбүздө аябай отуруп сүйлөшүп, элибизге канча жардам беребиз деген ойлордо жигиттер толтура. Буну өз көрсөткүчтөрдө деле көрсөтүп турат, силердин программаңарда деле көрүп турабыз. Биз кимиси акчалай, кимиси билими менен, кимиси күчү менен жардам бергенге аракеттенип атат. Элибизге каалоом дагы баардыгыбыз эле ушул иштин ичине колубузду коелу. Келгиле, мен бир сөз бар. Баягы караңгыны тилдеген өзү менен караңгы аны менен жарык болуп калбайт дейт. Караңгыга бир шам чырактагы биз жагалы. Экинчисин силер жаккыла, үчүнчүсүн тигилер жаксын, анан бөлмөбүз жарыгыраак болсун. Мамлекетибиз жарык болсун дейбиз. Тилегибиз ошол. Сиздер да жан дүйнөңүздү жибитип, өтөндөрдүн бактысына себепкер болом десеңиздер, биз менен байланышсаңыздар болот. Сүйүн Шерматов жаш болгонуна карабай өз кесибинин мыкты чебери. Секом билим берүү борборунда 1 жылдан бери компьютердик курстан сабак берип келет. Негизинен айтсам, бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга биринчи жолу сабак берип атам. Буюрса ошол балдарга билим берип, жакшы ыймандуу, жакшы жигит же болбосо кыздар, эжелерден чыкса деген ниеттемин. Көптөгөн методдорду колдонуп, колуман келишинче заман талабына жараша программаларды үйрөтөм. Азыр техника заманы, андыктан компьютер үйрөнүү учур талабы дейт жаш окутуучу. Бир жумасына 3 жолу болот сабак. 1,5 сааттан. Азырынча 2 группа болуп атыптыр. 2 группа 2 бөлүнөт да. Түшкө чейин же түштөн кийин деп 2. Же болсо түштөн кийин деле 2 группага бөлүп сабак беребиз. Бул жерде сабак боюнча айтып бере турган болсок, расписаниясы кандай? Сабакта ошол азыркы керектүү, азыркы мезгилде 21-кылымда негизги керектүү программаларды үйрөтөбүз. Билим алуу ине менен кудук казгандай. Ал эми билим кудугу казылган соң, ал сөзсүз түрдө тынчтык жана ынтымак булагына айланат. Бул саамалык көздөрүндө үмүт нуру чачыраган балдарга кубаныч, кайрат бере алды десек болот. Анткени табиятынан сезимтал, зирек балдардын умтулуусу, кызыгуусу байкалып турду. Ошондой эле бала кубанычын баарынан жогору коюп, анын кең келечеги үчүн чапкылаган ата-энелер үчүн да кубанычтуу кабар болду. Өз алдынча максат коюп, келечектин кеңдигине ишенип, көпчүлүк катары компьютерди өздөштүрүп, билим алууга шыктанган балдардын арасында мурунку каармандарыбыздын бири Алена да бар эле. Ал эми Эрбол Жолдошбек уулу 6 жашта. Ымыркайынан бул тагдырга кабылган. Эрбол өтө акылдуу жана аракетчил деп тааныштырат тарбиячыларынан бири. Эрбол биринчи сотканы үйрөнгөн. Бул биздин фонддун директорунун баласы. Биринчи мамасы ошо соткага үйрөткөн. Биринчи соткадан баардык эмелерин, любой навороченный сотканы алып келип берсең, ичине кирип баарын билип алат да.
Андан кийин уже кичинеден компьютерге отургуза баштаганда, видеокөзүнүн компьютери бар. Анан бирок все равно баары бир неме керек экен. Үйрөтчү адам керек экен да. Анан биз абдан укканда сүйүндүк. Биз эне эмгеги кайрымдуулук коомунан келдик. Бизде ошо жалгыз бой энелер, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, жалгыз бой энелердин коому да. Биз азыр 2 бала алып келдик. Дагы балдарыбыз бүгүн бизди жаздырып койгула, биз келебиз деген балдарыбыз калышты да, келе албай калышты. Эми үйдө отургандан көрөк жок дегенде бирдемке шык болсун деп өзүм бул жерде жакын жерде турам. Анан эми кирип чыгып бирдемке үйрөнүп кетеби деген үмүт менен алып келип атам. Эми кысканы деле билбейм, үйүбүздө компьютерибиз болбосо же басып көрбөсө анан ушул жерден бирдемке болуп кетеби деген үмүтүбүз бар. Кызым 6 жашында басты, ДЦП болчу, азыр сүйлөбөйт. Керели кечке үйдө, бийил ошо эптеп эмеге Полтавкада школ-интернатка алып баргам. Азыр каникулда 1 жыл болуп калды окуп атканына, эми окуганын эптеп барып келип. Ошо жалгыз боймун. Андай мындай эки жак алып чыга албайм, анткени кечке иштейсиң, жумуш баланы багыш керек, ачка албайбызбы иштебей калса. Балдар окуу класстары менен таанышкан соң ак дасторкон үстүндө мугалимдери жана жаңы достору менен таанышып, окуу сааттары жөнүндө маалымат алышты. Жүрөгүңүз мээримге толуп башкаларга жардам берүүгө умтулган Айкөл. Боорукер замандаштарыбыздын катарында болсоңуздар, сиздерди да кызматташууга чакырабыз. Силердин
көрсөтүүңөр менен биз аябай биринчи чыкканда биз аябай бул менен өзүбүз толкундандык. Кээ бирлер сөз менен айткандай, ачык айтканда ыйлагандар болду. Анан элибиздин ушунчалык проблемада болсо деле унчукпай жашап жүргөнүнө таң калыштуу мамиле кылдык. Кошуна колоңдорубуз эле ачка жүргөндөрүн көрдүк. Силердин программаңарга аябай рахмат. Себеби бизге ошону ачыкка чыгарганыңарды биз көргөндөй болдук. Биз ойлоп жүрүпбүз, комутабыз, биздин жумушубуз эми жумуштан ишке, биз көрбөй деле калабыз кээде мындай нерселерди. Көрсө коңшуларыбызды ачыкка жүргөн бизге жүрбөйт дегениңерди уктук мисалга. Жакшы сөздөй өттүк. Ошон үчүн силердин программаларды баардыгын эле көрүп келатабыз. Азыр жаңы ушу 8-чи программасы чыкты, аны деле көрдүк буюрса. Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир берүүсүн жыйынтыктап жатып, эгерде жүрөгүңүздөрдүн түпкүрүндө кең келечек, жаркын жашоого үмүтүңүздөр болсо, ишеним жана талбас аракет менен алга карай талпыныңыздар демекчибиз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.